Assalamu alaikum, salamатсызбы? Siz Desin TV YouTube kanalındasınız. Bugün biz Adaхан Кимсанбаевич Мадумаровдун ыйман, мыйзам, тазалык деген идеяларын талдайбыз. Ошондой эле Adaхан Кимсанбаевич Мадумаровдун туулуп өскөн үйү, окуган мектептери жөнүндө дагы элестерди көрө аласыздар. Анан дагы эң кызыгы Adaхан Кимсанбаевич Мадумаровдун класс жетекчиси болгон Сабир эже менен мен маек кылып келдим эле. Ошол нерсени сиздерге тартууламакчымын. Мен дайыма айта жүрөм, ыйман, мыйзам, тазалык бул жөн эле сөз айкаш эмес, бул мамлекет куруунун концепциясы. Жашоодо көпчүлүгүбүз бул сөздөрдү жөн эле ураан катары да кабыл алып жүрөбүз. Чынында бул үч түшүнүктүн артында чоң философия жатат. Дегеним, биз көп жылдардан бери мамлекетти өзгөртүү жөнүндө сүйлөп келебиз. Жаңы саясатчылар келет, жаңы программалар айтылат деп. Бирок жыйынтык өзгөрбөйт. Анан эмнеге деген собоо жаралып калат. Анан чын эле эмнеге? Анткени биз себеп менен эмес, жыйынтык менен күрөшүп жатабыз. Коррупцияны жоёбуз дейбиз. Бирок ал кайра эле кайталанат. Адилеттик орнотобуз дейбиз. Бирок ал кагаз жүзүндө калат. Себеби маселе мыйзамда эмес, маселе адамда. Ошол адамың өзгөрбөсө, система эч качан өзгөрбөйт. Эгер система өзгөрбөсө, тазалык да болбойт. Шондуктан бул жерде ошол үч негиз бар: ыйман, мыйзам, тазалык. Ыйман бул адамдын ичиндеги чектөө. Мыйзам бул коомдогу кабыл алынып аткарууга милдеттендирилген тартип. Тазалык болсо, бул ошол экөөнүн жыйынтыгы. Башкача айтканда, адам оңолсо, мыйзам иштейт. Мыйзам иштесе, коом тазаланат. Бул жөн эле идея эмес. Бул так формула. Мына менин оюмча, ошондуктан урматтуу окурман, Adaхан Кимсанбаевич бизге жөн эле шурудай тизилген сөздөрдүн шиңгилин эмес, мыкты мамлекет куруунун концепциясын түшүндүрдү. Менин максатым ушул идеяны жандуу доктринага айлантуу. Урматтуу көрөрмандар, биз Adaхан Кимсанбаевич Мадумаровдун туулуп чоңойгон үйүндө турабыз. Куршапта, Марипат Досова көчөсү 13. Азыр кирип ичин дагы тартабыз. Биз менен болуңуздар. Азамат бул инисинин уулу болот экен. Үйдө азыр ушул эле биз эми капысынан эле келип калдык. Мынакей кээ бирлер андай, мындай деп көп айтышат. Мына жөнөкөй үйдө мен бул үйгө экинчи жолу келишим, шайлоо маалында да келгем. Мына ушул Adaхан Кимсанбаевич Мадумаровдун туулуп өскөн, чоңойгон үйү, урматтуу көрөрмандар. Мынакей кадимкидей айылдакы жашоо. Мына ушул айыл Куршаптабыз азыр. Куршап азыр шаар статусу болуп калдыбы? Кандай болуп калды? Жок, шаар статусун ала элек. Ала элек, э? Даярданып атат. Даярданып атасыңар. Бирок бүт эле современный жакшы экен Куршап. Ооба, Куршап. Жакшы. Adaхан Кимсанбаевич качан акыркы жолу келип кетти? Качан акыркы жолу келди? Бул жакта досунун апасы каза болгондо келди. Мынакей урматтуу көрөрмандар, ошол эми үй жөнүндө көп неме деле кылбайбыз. Ушул анан кээ бирлер айткандай, анан мындай, анан тигиндей деп мынтип иришкен деп. Мына Adaхан Кимсанбаевич көп чоң мамлекеттик кызматтарда жүрсө дагы ушул эл катары ушул жерде чоңоюп өсүп, эч кандай бир ашыкча нерселерди колдонбогондугу ал кишинин ушундай таза саясатчы экендигин далилдеп турат. Саламатсызбы Сабир эже? Эсолтарыңыз жакшыбы? Adaхан Кимсанбаевич Мадумаров жөнүндө ушундай бир даректүү китеп чыгаралы деген ниет кылып, ошонун үстүндө иштеп атабыз азыр буюрса. Сизди угуп аябай сүйүндүк, издеп таап келдик. Ушул Adaхан Кимсанбаевич Мадумаров деги эле канчанчы класстан баштап окуттуңуз, кайсыл предметтен бердиңиз? Adaхан Кимсанбаевичтин өзгөчөлүктөрү, ошол жаштык кездеги өзүңүз көргөн окуясы, сиз менче класс жетекчиси болгон экенсиз, э? 1974 жылдын сентябрынан окуттум. 3-классты булар бүтүп, 4-класстан ал убакта предмет 4-класстан биринчи жолу башталган маалда окуттум.
Adamlar şu klasta 33 bala eken maga ötkör bergende. A, B, V adamlar V bolçu men şu V klasты maga bergen. Klas жетекчиде болгом, тил адабият сабагында бергем. Adamlar menen okugan balдар şu 33 balanın içinden bir 13-14'ü udarnik bolat ele. Udarnik'i жетет эле. Отличниктери дагы içinden 4'ö 5'ö чыгат эле. Ошонун бири Адахам болот эле, сөзсүз болот эле. Адахамды мен ошол 3-4 класстан окуткандан тартып эле балага өзүмдүн кандайдыр мындай таң калып, мындай ыраазычылыгымды билдирип, бул кандай адамдардын балдары деген сыяктанып жүрдүм. Көрсө кийин мектепке да өзүм жаңы келип иштей баштадым. Атасы да мугалим экен, апасы да ошо мектепте иштейт экен. Анан балдардан өзгөчө экендиги мен дагы ал убакта жаш элем, жаш болсом дагы баланын өзгөчө экендигин биле баштаганмын. Баланын жазганынан, окуганынан, сүйлөгөнүнөн, анан бирөөгө жасаган мамилесинен, жолдошторуна жасаган мамилесинен билип, мындай мугалимге 100% дебесем дагы 90% мугалимге кандайдыр ошо баланын немеси тийип турат эле да, жардамы. Баягы мугалим дагы класста 30 бала болсо 30'дун içинен кээ бирине мындай мээрин салып сабак өтөт да. Сабак өтүп атканда 30'ун тең эле чекчейип карап турбайсың. Кандайдыр бала мугалимге зейнин койгон балдар турат да ичинде. Ошондой зейнин койгон балага мугалим дагы зейнин коюп анан сабакка кызыгып кетет да. Мен кийин 40 жылга жакын иштедим. Ошондо өзүм тажрыйбамда билдим. Ошол кандай эми кийин көп окуучуну окутасың. Ошондо кайсы окуучуга өзүң зейниңди коюп окутканыңда мугалим ошондо берилет да. Адахам да ошол сыяктуу мугалимге берилип окуйт. Мен ошондой билет элем. Анан кандайдыр Адахам окуучулардын, досторунун кемчилдиктерин билип, ошону жакшы сөз менен, жакшынакай тартипке чакырганы өтө ошондо эле мага белгилүү болчу. Ошондо эле бул баланын кандай мындай Лидерлик. жалганды сүйлөбөйт эле. Өмүрүндө мен Адахам жалган айтканын көргөнүм жок. Бир нерсени анан сезимталдагын да. Бирөө мисалы үчүн ошо окуучулардын ичинде бир окуучубуз бар эле. Кийин ошо бала Союзда эле жоголуп кетти. Союзда жоголуп кетти ошо бала. Россияга кетип жоголуп кетти. Табылбады ошо бала. Ошо баланы көп тартипке Адахам досторун өзү барбайт, досторунан алып, ушинтип көп тартипке чакырып, көп ата энесине жардам берип, ата энесинин ыраазычылыгын алып жүрдү. Адахам өзү билет, бала Келдибеков Касым деген бала болчу. Бала оңолуп эле жакшы эле түзүп эле оңолуп иши кылып балдарга кошула баштады да, алдап кошту. Ушундай анан айыл чарба иши анда көп эле. Тамекиге 5-сентябрдан 4-сентябрдан эле тамеки алып кетет эле. Ошо тамекиде дагы окуучуларга 10 килограммдан салат 4-класска. 5-класска 15-20 килограммдан салат. Ошону толтурмактан ашырып аткарып коет болчу достору менен. Достору дагы Адахамга жетем деп сөзсүз ошондой иштерди кылат эле. Анан кийин бул селхоз иштегилерин айтып атам. Таптаза кийинип келет эле. Чыт жөнөкөй көйнөктөрү, тамекиге кийип келген көйнөктөрү дагы дайым жуулуу, таза болот эле. Анан кийин мектептин формасын ол такыр айтышка туура келбейт Адахам. Пионер уюмунун дагы отряддардын вожатыйдын чоңу болуп, баягы ырларды да жакшы ырдайт эле. Орусча ырларды агонёгунбу, башкабы аларды да катырат болчу. Сүлөттөргө биринчи барат эле балдар менен ал убакта өзгөнгө сүлөттөргө барып, пионер уюмдардын сүлөттөрү болот эле, ошолорго да катышат эле. Анан бул орусча окуган эмес, мектепте 1-класстан эле кыргызча эле окуган. Кээ бирөөлөр орусча окуган дейт, орусча окуган эмес, кыргызча эле окуган.
Bul kitep depter karmaganda söz yok. Kitep depterdi oşonda ele kitepti okumuş okuyup ele. Azır dele adakamdan köp kitep okuganını özüңөр dele süйлөгөндөн paykaysıňar, Oşonda ele kitepterdi köp okuyup ele. Anan yazganda жазуусунда почерки, ama azırkı почерки men kıyladan köp жылдан beri ele почеркini көрбөй калдым. Почерки укмуш жакшынакай болчу. Почерки аябай жакшы эле, таза, жакшынакай жазат эле. Сочиненияны дали укмуш жазып коет эле. Кичинекей ал убакта мен 7 класста окуттум. Ушуга чейинки сочиненияларды да жакшы жазып жүрдү, жакшы изложениябы. Эч ката кетириш болбойт эле да, бир кокустан эле бир автоматически бир ката эки ката кетип калбаса кетирбейт болчу. Ушундай бала каракылды каңчарган, ушундай жалган сүйлөбөгөн ушундай бала эле. Кандай иш болсо дагы аткарат эле да. Кандай иш болсо аткарат эле. Мен ошон үчүн ата энесине укмуш ыраазы болуп жүрдүм, атасына ыраазычылыгымды айтат элем ошондо. Кийин анан мен 7 класста чалымдын ишине байланыштуу Мырзекеге которулуп кеткен калдык. Ошондо баягы класс жылда алдыңкы класс болот да, баягы бардык жогунан салыштырганда класс алдыңкы класс болуп чыгат. Ошондо анан менин кетеримди билгенден кийин бардыгы класс жетекчи болобуз ушу класска деди. Атакам окуган класска бардыгы болом деди. Себеби класс лидер жакшы. Анан отуруп сурап турам, алыска кетсем дагы 10 классты бүтүштү, аябай жакшы бүттү. Ошондо дагы баягы балдарга өзүнүн жакшы сапаттарын көп көрсөттү да, көп көрсөттү. Мынан кийинки класс жетекчиси Маматкулова Какеже болуп жүрдү. Ушу Какеже дагы мактап айтып жүрдү, атакамды эч төбөт албай айтып жүрдү, мактап. Азыр бар ал киши кеже? Бар болуш керек Бишкекте. Күйөөсү Бекиев Жапар, ушул экөө да жакшы билишет, жакшы неме кылышат. Анан атасынын эң жөнөкөйлүгү бул менин балам ушундай окуп атат эле, менин балам ушундай эле деп өмүрү ушинтпеген киши да. Атакамдын атасында көп нерсенин бардыгы атасында. Ошол убакта эле эки тарапты бирдей алып барган киши болчу ошо Кемсенбай ака. Мына эскини да жаңыны дагы бирдей алып барган киши эле. Ал убакта ошондой алып барган адамдар жок эле да. Ушу Кемсенбай ака эки тарапты бирдей алып барат. Эжеке, бул Атакан Кемсенбаевич кандайча Россияга тапшырып калды? Россияга эми ону айтыш оңой эле. Ошол убакта деле тааныш тамыр болуп кеткен. Тааныш тамыр күч алып кеткен. Анан кийин Атакам ошондон Россияга кеткен да. Бир жерде таанышкан эме кылбайын деп, адилеттик издеп дегендей. Атакам ошондо эле ошолорго акыл эси жетип анан кеткен да. Бул Атакан Кемсенбаевичти мен дагы ушу сиз айткандай орус мектепте окуса керек деп, себеби Кыргызча эле окуган, бул өзү нарагынан зирек деп атпаймынбы, орусча. Кыргызча эле окуган. Кыргызча эле окуган экен да. Коомдук иштерде аябай. Коомдук иштерде бардыгында жакшы катышат эле. Бүт чарба жумуштап, мына пактабы, тамекиби бардыгына жакшы катышат болчу. Ушу балдарды да өзү менен кошо алып жүрүп ушинтет эле. Анан кийин депутаттыкка койду. Ошол мезгилде дагы элдер Атакам мына Акаевдин мезгилинде койду да Атакам депутаттыкка. Ал убакта мен ошо Курчапта эле иштейт элем. Ушу кичине мен азыр бөбөктүү болгон кызым бар мына жерде. Ушу кызымдын кичинесинде Атакам немесине жетелеп барам да. Ошондо бардык эле Атакам деп, ушу кызым тил чыкканда дагы Атакам депутат деп тил чыкты. Ушу сүйлөй берет эле. Ошондо эч бардыгынан неме таркаткан Атакамга эч ким иштеке дебей эле жөн эле өткөн Атакам депутаттыкка. Эч ким иштеке деген эмес, жөн эле өзү эле өтүп кеткен. Аны элдин баары ошол жерде Курчаптагылар билет.
Oşol mezgilde maguşun barlary bile, Ооба. joktorun bile. Ушул 90-жылдары мен студенттик кезим эле анан таңкы берүү болот эле, эже ошондо ошондо биринчи жолу Birinci мурда oşoga çıkkan janagı. э, Bayma Süteni var eкен, şu biri menen çıkkan bir ayak. ооба. Ошондо эле аябай курч өзүнүн пикирлерин айтып, бүт коомчулукка таанылып калган да. Ошондо birinci televizordan çıkkanda biz kuşaktıklar ошо tankı nemeni көрmöйүн sabakka jönöge kalganбыз. Adakandy körüp alıp jönöylü dep. Ошондой жакшы берип чыккан, анан кийин буяка өтүп кеткенден кийин şu депутатка өткөн эсимде эч ким неме берген эмес да. Бул кишинин мен bir atası, özünün atası komşu paralel köçelerde эле жашайбыз го. Adakandar bölök köçödө biz bölök. Uşu komşularına atası men balamı şaylap koygular degen emес да, elden bäri bilет аны. Айтқан эмес бул киши. Мен эми бир туугандары, коңшулары демекчи, өзүнүн үйүндө эле экинчи жолу бүгүн барып дагы мындай тартып эме кылдым. Эми баягы мамлекетте мүмкүнчүлүктөр болгон бул кишиде деле ошондой акчаларды алып же бир чоң заңгыраган нерселерди салып койбогондугуна мындай караганда ыраазы болот экенсиң да. Жөнөкөй жупуну жашоону көрүп агасынын үйүндө эле көргөм, Абдилазиз экеникинде шайлоо мезгилинде. Негизи адамдын мындай болуп тарбияланышына, мынтип көз караштын, дүйнө таанымдын калыптанышына, мына сиз айтып атасыз, ата энеси дагы эмнелер, кандай нерселер таасир болуп ушундай таза киши калыптанды? Чоң атасы Мадумар киши да таза киши болгон экен. Мадумар киши ушу таза аябай таза киши деп айтат. Ушу молду болгон болсо керек менимче. Анан кийин мен Кимсенбай экени жакшы билем да, бирге иштедим. Кимсенбай эке ушундай таза киши болчу. Мен жаңы иштегенде мотоцикл минип неде окшойт экен. Ушу окуучуларды ойнотуп атсам өтүп кеткен экен жанынан. Ол убакта Адакамда окута элекмин. Чаң баягы окуучулардын ушу агайдын чаңы тиген окшойт. Ол убакта мен башында эле жеткен эмес. Ошондо ушу жанында учкаштырган кишиси экөө эки жолу келип кечирим сураган, баягында окуучулардын алдынан өтүп кетти. Ушинтип чаңга силерди аралаштырып койду, кечирип кой карындашым деген. Ушу эсимде. Ондо 74 эмес, ондо канчанчы эле мен жаңыдан ишке келген 67-нчи эле. 67-нчи эле. Бараш эле. Сабира жанда сизге чоң рахмат. Ушул китепке сиздин айткандарыңызды дагы киргизебиз. Мына бул азыр айтып бергендериңизди каналга деле киргизип коебуз. Сизге ден соолук. Ушундай орозонун улуу күндөрү аман эсен ушинтип жолукканыбызга, сиздин маек куруп бергендигиңизге чоң рахмат. Дагы ушундай окуучуларыңыздын ийгиликтерин көрүп, угуп жүрө бериңиз. Адахан Кимсенбаевичти акыркы жолу качан көрдүңүз эже? Жакында чалым өттү, 5 ай болду. Ыйман бул адамдын ичиндеги чектөө, мыйзам бул коомдогу тартип, тазалык бул ошол экөөнүн жыйынтыгы. Башкача айтканда, адам оңолсо мыйзам иштейт. Мыйзам иштесе коом тазаланат. Бул жөн эле идея эмес, бул так формула. Жана менин оюмча Кыргызстанга дал ушундай концепция керек. Суроо бирөө эле. Биз ушундай мамлекетти кура алабызбы?